Мага кайрылган 2025 жылдын 1-сентябрынан баштап кыргыз жарандарынын Казакстанга кирүү боюнча жаңы эрежелер күчүнө кирди дешти. Эгер кыргыз жаран Казакстанда ар бир 180 күндүн ичинде 90 күн уруксат берилген мөөнөттөн ашык жүрүп калса, кийинки жолу өлкөгө кирүүгө чектөө коюлат да. 2025 жылдын 1-декабрынан тартып Кыргызстанга кирип жаткан Казакстан жарандарына ошондой эле эрежелер колдонула баштаганы белгилүү болду. Ошол эле учурда киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө жарандар жетиштүү деңгээлде кабардар болбой калган. Мисалы, мага Курманбек кызы Алина айым кайрылып, өзү деген кыргыз, бирок Казакстандын жараны, Бишкекте мугалим болуп иштейт, кыргыздын жигитине жаранына турмушка чыккан, 2 балалуу. Эми дейт, атайын эме Алматага барып, эми ал жактан кайра Кыргызстанга кире албай жатам дейт. Ошондо жумуштан да кет деп атышат дейт, кыйнап атышат мектепте иштеп жаткан айымды. Ушундай нерселерди бир эки мамлекеттин ортосунда ынтымакты ыдыратпай, анан биздин өзгөчө ушул биздин пограничтерге да айтып коет элем да, тышкы иштер министринин да өкүлдөрүнө мен түшүнүп атам, бул аргасыз кадам болуп атат. Анткени биринчи Казакстан киргизип, биздики зеркально биз киргизип атабыз, анын баарын кабар алдым. Бирок жөнөкөй жарандарга чыгып баратканда алдын ала ушул түшүндүрмө иштер айтылыш керек. Чыккандан кийин чыгып атканда эч ким унчукпайт дейт, анан кирип жатканда биз ушинтип кирбей калып атабыз дейт. Ошондо бул 10 адам жөнүндө эмес, жүздөгөн жандарыбыз жөнүндө сөз болуп атат. Ушуга көңүл буруп коюңуздар деп аябай суранат элем. Рахмат.